боюнча айтып кетсем, бул англис тилинен расшифровкасы sun protection factor, күндөн коргоочу факторлор. Бизде өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр 15тен баштап, керек болсо даже 6дан башталат, 6, 9, 12, 15, 30, 45, 25 деп кете берет. Бирок биз силерге тоо катер жерин айтайын. Көбүнчө бизде кара тор болсок, биз 15ти иштетишибиз керек. Аппак болсок, ак же сары болсок, биз 30 иштетишибиз керек. Бирок көпчүлүк ойлошот экен, канчалык мен 45 иштетсем же SPF 30 иштетсем бул мага көбүрөөк коргоп берет деп ойлойт экен. Бирок бул чындыгында бул миф. Сиздер өзүңүздөр эле ойлоп көрүңүздөр. Мисалы үчүн температураңыздар көтөрүлүп кетти, ысытмаңыздар 38-40 болуп кетти, бирок сиздер түшүрөм деп туруп бир 10 дана парацетамол ичтиңиздер. Ошол эле убакта бир дана парацетамол ичтиңиздер. 10ду ичесиздер, 1ди ичесиздер, баары температураңыздар түшөт дегендей эле бул жерде деле сиздер канчаны койсоңуз деле коргоосу бирдей эле болот. Бир гана айырмасы, мисалы үчүн биз аппак болсок, биз аппак айымдар жана эркектер көбүнчө 15-20 мүнөттүн ичинде күйүп калышат күнгө. Кара торлар бир аз жарым сааттан баштап бир 45 мүнөттүн аралыгында күйөт да. Бизде могу немени SPF-ти ошондо биз өзүбүздүн терибизге карата, күйгөн убактыбызга карата көбөйтүп чыгышыбыз керек болот. Мисалы биз аппак болсок, SPF 15 иштете турган болсок, биз 20 мүнөттө күйөбүз, ошондуктан 15ти 20га көбөйтөбүз. Мында бизде 300 минута болот. 300 минута бул бөлүп келгенде 5 саат гана коргоп калат да. Ошондуктан биз аппак же сары кыздар үчүн SPF 15 иштетсек, бул аз эле убакыт коргоп калат. Ошондуктан биз 30 иштетишибиз керек болот. 30га көбөйтсөк 2 эсе көп болот. Демек бул 10 саат коргоп берет күндөн. Эгерде биз кара тор болсок, биз демек орточо эсеп менен 40 мүнөттө күйөбүз. Ошондо 15ти көбөйтөбүз 40ка. Ошондо бизге 600 минута болот. 600 минута бул 10 саатты түзөт. 10 саат ичи бизди коргоп турат экен. Ошондуктан сиздер өзүңүздөрдүн териңиздин түсүнө карата жана канча убакта күйүшүңүздөргө карата SPF тандаңыздар. 45 алышым керек, 50 алышым керек деген болбош керек. Эгерде аппак жана же болбосо мындай ак сары болсоңуздар гана көп SPF чоңду алыңыздар. Эгерде будайраң болуп мага окшош болсоңуздар SPF 15-20 сиздерге дал туура келет.